Köpek jatat. Koyakta bir ötü kötör böyle jatat de. Kimnin balası eken ol? Özüm vice-premierмен söyleştim. Alda keletат. Biz hazır şu iki memleketin ortasında bir ведомстволық комиссия түзіп тұрған bir әрбір мәселені талқылап шығабыз. Ошо қарда жиынтық болады. Елдерде ешқандай чагымчылык калдырбауго. Эми азыр биз атайын ушу күч органдары мен депутаттары менен жыйын. Албетте өзү чагымчылык күчтөр бар. Ошолорго алдырбагыла. Элдин тынчтыгы, тажик менен кыргыз элдин мындай ынтымагын бекемдеме аракетти жасайлык деп азыр жыйында өткөрдүк. Азыр эми жумуштарды жасайбыз. Тажикстан кесиптештермен жолбаш болобуз. Atizə qorxursum çəkərim də aldım. Bir beçərə deyirsə bir görülər olsun arvaları. Onun üçün özün orada səs qıla. Qalpak kiyvəgi də ağar görüncü uzaqdan sinə birgə mağdayınlar düşür. Şöyle vallahi. Hemen bilgen aklımda. Rahmat ağa. Barыңыздар, ақсақалдар, барыңыздар. Рахмат. Ақсақалдар барып кісіні демат. Премьер-министр чакырды ақсақалдармен сөйлескенге. Ошоға чакырып ана еттеги Тажиктин вице-премьеріне, губернаторыны берде калып кеткен да, ошолорду бошоттук. Олар bir нейтральный зонада барып сүйлөшүш керек экен. Ошолорду бошотуп койдук. Азыр кетти бардыгы биздин губернатор, вице-премьер Денис Разаков бардыгы bir нейтральный немеде пойледе сүйлөшүп атат. Эртең ошонун жыйынтыгы чыгат эми. Мисалы, мына өрөкө жол мунан 2-3 ай мурун bir шире сүрүлүп коюлган эле. Бүткөн эле. Бул азыркы мезгилде просто кеңейтүүгө. Ого чейин өзүнө уруксат берип алып, эми келип мына тополон чыгарып атат. Бул жерем Кыргызстан жери да. Кыргызстандын жери бул. Бизге мисалы үчүн мал айдап өтүп, илгери ошол мезгилге чейин биз Тажикстандын айылын аралап мал айдайбыз, жайлоого. Керек болгон мезгилде биздин жаш балдар тутуп урат. Малыбыз жогорот дейт. Малды керек болсо тутуп коргонго киргизип байлап алат. Сону экинчи таппайсың. Шул жолда атайын ошо мал үчүн курулуп атат. Акыры ушул болду. Башка эме дейт. Жыйынтыгы качан чыга турган болду сиздер? Жыйынтыгы бүгүн азыр сүйлөшүп жүрүп атат. Сүйлөшүп жүрсө, эми бүгүн түнү эртең мененби обязательно биздин губернатор, ана вице-премьер бардыгы келип элге о жыйынтыгы жөнүндө айтылат. Жыйынтыгы чечилбесе, бул жол ачылбайт. Ошого немеге келдик да, аксакалдарга. Ошол жогорку бийликтегилер азыр ушул маселени чечүү үчүн кандай аракеттерге барып аткандыгын сиздерге айтыштыбы? Эмне аракеттерди кылып атышыптыр? Мисалы кызым, вице-премьер-министр Денис Разаков мынан bir канча жыл мурун 19 жыл ушул жерде иштеп кеткен адам. Ушул жердин шартыны, ушул жердин положениясын 5 колдой билет. Бирок бир дагы жолу депутаттарга кайрылган жок. Депутаттар бул маселе боюнча бир иш каралбады. Мына аягы ушул болду. 1-2 жолу мен телевизордон уккан Карамат Орозго кайрылды. Ушул боюнча уже жаз, бизде дайым эле жаз келгенде ушу тополоң чыгат да. Бул 6-чы жолу чыгышы бул тополоң. Туура кызым? Мына ушул жыйынтыгы. Жаз келгенде дегенде эмне себеп болуп турат? Жаз келгенде бизде жайлоого мал айдайбыз. Бир су талаш болот. Ошол маселе. Эң чечим жер талаш. Жер ошол. Су Кыргызстандыкы.
Şu jayloo maselesi çatak da bizde. Yol maselesi çatak. Yaşı oldu bana. Буга чейинки ушундай Азыр мен окуялар кәсібін 6-жыл термеш болуп атат жүргүзүп дедиңиз, буга чейин да болгон дедиңиз. Анан ошондо Кәсібін ал окуяларды кантип чечиштиңиздер эле? En birinci sayız mezgilde olgun. Onda da atışmay. Ой, жүрөт. Videomuzu bitirip aldık. 75 yılı desem o. Ondan keyin 75. yılı oldu. Onda da öte çoğun bolğan. Al cerzi alıp aldık. Abbas Cumagulov premier minister ile al mezgilde. Bana kelip bardık o mezgilde çeşili. Ondan yılda olup atattı şu topulan. Yılda. Ana 2 yıl 3 yıl burada galon oylu kelip atkılap kettiler. Memen attı, lekin mevcut kuralda eteli. Minamiyot. Minamyotmen atıp transformatorları jardırıp kettiler. Çekiye koysun. Ha, uşul da. Zakit ezike. Geçeriz. Şu. Кече ошол кечеги мурда кечеги жана бүгүнкү окуяларда сиздер ушул чек ара заставага келип же болбосо чек арачылар менен сүйлөшкөн аракет кылып көрдүңүздөрбү? Алар сиздерге эмне деп жатышты? Yok, biz bul jönünde süйлöşkönüz de yok. Doğrusunu aytış gerek. Bul yol başalğanга bir cuma oldu. Bir cumaga çeyin taziktin biri de çıkkan yok. Normal iş жүрүп attı. Biroq bular hazır narko anareko Jakörük menen bardığı süйлöşüp durup bir mezgilde toplamak çağıra koydular da. O çeyin bardığı silşeli oldu. Uyuşuldu. O çeyin hiç bir dağı taciktin jaran çıkkan yok. Yön ele yol salıp oңda attılar. Keşe gana ele özler uyuşula kaldı. Bir mezgilde 2 yere çıkıp gettiler. Kettik endi çöş. Oldu. Kü. Bana maçta. Cevap vereyim babam. Kızı çağırın kızı. Ama Fırat ayağım bana sakalar Yok. Batkenge ketdi. Oyaqda to'xtatdi. Ol, çomlar kelib to'xtatdi. Hozir Jemish Razaqov chaqirib ashlatdi. Neme, Batkenge elchi neme qiladi? Shu yerda tomoq osh uyushtiradi, o'sha yerga borib tunaştir. Chekilib o'sha yerda turadi dedi. Qaytarib bordi yo'ldan. Bilmedim, Ko'kbash bilan ketdilar. Жамак сен мамак Көрүңүз Аскарга барабыз деп айтканбыз да көрүүчүлөргө. Бирок ал жерден айттык. Сырттайбыз баары. Кирүүгө мүмкүн эмес дейби.
Эстеге кайгыртып берсең эле. Негизи азыр мына караңга кирип баратат, анан кече башталган иштерди билебиз да, азырга чейин ушун канча убакыттан бери бул жерде отурасыздар, эмне үчүн таркабай жатасыздар, мисалы ошол боюнча айтып берсеңиздер. Muhammed'e araç kişi de jakşatat. Ne için tarkavanın sebebi bunu Айтыңыз. Начар. Sözün tarkavanın oturağız gitti. Oldu. Кече күнү канчада таркадыңыздар, бүгүн канчада Кече чогулдуңуздар? günü yaşlar o sözü tarkatıyor. Karavan emez. Bugün de şu ertengden şu keçegi süt kovadan şehirde jüret kov. Var yüzün çay çıkıyor otar. Kuşu. Көкташ айылынан бул жолду канча жүрүп? 5 kilometre жүрдік. Бул жактан машина менен баратышат, балдары менен сен көрсөтө албай калдың камера менен. Бул машинанын ичинде үй бүлөсү менен бараткандай түр калтырды. Bu sefer golü ne etti? Чыга башташты. Каменнан чекмес. Тартпа мен. Ne oldu? Aldın mı?